Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан каза болду. Алдын ала маалымат боюнча, эл башынын небереси жүрөгү токтоп калып көз жумган. Ал Лондондо жашап жүргөн. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаев каза болду. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазды. Алдын ала маалымат боюнча, Лондондо жүрөгү токтоп калып көз жумган Айсултан Назарбаев 30 жашта болчу. Айсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин уулу. Булак Спутник KG. Дем алыш күндөрү Россиядан миңдей кыргызстандык мекенине алынып келинди. Дем алыш күндөрү Россиянын шаарларынан Кыргызстанга 5 чартердик каттам уюштурулуп, жүздөгөн мекендеш үйүнө келе алды. Ишемби, жекшемби күндөрү Россиядан чартердик каттам менен 871 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык 15 августта Санкт-Петербургдан Бишкекке 162 кыргызстандык алынып келинген. Ушул эле күнү Новосибирск Ош каттамы менен 150 жаран келип түшкөн. Ал эми Екатеринбургдан 163 мекендеш кайтып келген. Ош аба майданына Санкт-Петербургдан дагы бир чартердик каттам аткарылып, 163 адам келген. Бүгүн болсо Москвадан Бишкекке 233 кыргызстандык алынып келинди. Булак Спутник KG. Легендарлуу Насириддин Исановдун уулу Республика партиясы менен шайлоого барат. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер эгемендүү Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насириддин Исановдун уулу Алмаз Исанов Республика партиясы менен шайлоого аттанат. Маалыматты партиянын катчылыгы ырастады. Насириддин Исанов кыйын кезеңди өлкөнүн базар экономикасы боюнча концепциясын иштеп чыгып, мамлекеттик демократиялык жол менен кетүүсүнө үзүрлүү салымын кошкон. Анын уулу Алмаз Исанов дагы ата жолун улап, алдыдагы аламан жарышка аттанды. Алмаз мырзаны тааныгандар аны атасынын калыс, кесипкөй жана принципиалдуу сапаттарын өзүнө камтыган жигит деп сыпаттап жүрүшөт. 10 жылдык тарыхты камтып, өлкөдө ишке ашырылган реформалары, жасаган иштери бар. Республика партиясы бул ирет мыкты адамдар менен куралган, таза тизмеси менен да айырмаланууда. Булак Аргумент KG. Кыргызстандык жаш жубайлар КМШнын эң мыкты студенти 2020 конкурсунда жеңүүчү аталды. Кыргызстандык мекендештерибиз жаш жубайлар КМШнын эң мыкты студенти 2020 конкурсунда жеңүүчү деп табылды. Бул тууралуу жеңүүчүлөрдүн бири Жакшылык Бекназаров өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Эл аралык деңгээлде өткөрүлгөн КМШнын эң мыкты студенти 2020 конкурсунда сүйүктүү жарым Анжелика экөөбүз жеңүүчү болуп табылдык. Бизди ушул деңгээлге жеткирген ата-энелерибизге, ар дайым колдоп коштоп жүргөн бардык жакын адамдарыбызга, окуткан мугалим эже агайларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле студент болгон күндөн тартып өз колдоосун көрсөтүп келе жаткан Жаркын Ибраимова мугалимиме терең ыраазычылык билдирем. Булак Назар News KG. Орусиядагы балдар үйүнө ташталган кыргыз жигит. Апамды көрүп кыргыз өлкөсүнө барууну кыялданам. 1985 жылы 13 июлда төрүлгөн Дастан Абдуллаев Орусиянын Новочеркасск шаарындагы Батайск балдар үйүндө тарбиячы болуп иштейт. Анын айтымында ал балдар үйүнө ташталган балдарга жетишпеген жылуулукту аз да болсо берүүгө аракет кылат. Убагында Дастан Абдуллаевди да энеси төрөт үйүнө таштап кеткен. Улуту кыргыз болгону менен кыргызча сүйлөй албаган Дастан кыргыздар менен 22 жашка чыккан соң гана тааныша баштаган. Кыргыз менен 2007 жылы биринчи жолу таанышкан. Бара-бара кыргыз тааныштар көбөйдү. Бул жакта майрамдарда диаспора ар дайым чакырып турат дейт Абдуллаев. Апасы таштап кетсе да аны көргүсү келип издеген. Бирок ар кандай тоскоолдуктарга кабылып, издөөлөрү натыйжасын бербей келет. Бир убакта апамды издеп көргөм, бирок издөө ийгиликтүү болбой калды. Ал фамилиясын өзгөртүп кетиптир. Ушундай тоскоолдуктар жаралды. Албетте көргүм келет. Анын туулган күнү да эсимде. 27 февраль 1964 жыл дейт Дастан Абдуллаев.
Андагы документтер боюнча апасы Абдуллаева Күлбүбө Абдиназаровна учурда кайда экени белгисиз. Дастан Абдуллаев башка элде өссө да кыргыз салттарын билип, апасын түшүнүп жатканын айтат. Апамды да жакшы түшүнөм. Мага кыргыздардын салттары тууралуу айтып беришкен. Кыргыздарда күйөөсү жок төрөп коюу өтө уят экенин билем. Мүмкүн анда башка тандоо жок болсо керек. Анткени аны кыргыз коомчулугу түшүнбөйт болчу. Мындай көз карашта апамда башка жол жок болсо керек. Ал мени төрөт үйүнө таштоого аргасыз болгондур. Ошентсе да мени төрөп, жарык дүйнөгө алып келген үчүн ага ыраазымын. Мүмкүн мени балдар үйүнө таштабаганда мындай тарбиячы болбосом керек. Балким тагдырым башкача болмок дейт ал. Келечекте кыргыз өлкөсүнө келип иштегиси келгени менен кыялы орундалаары азырынча белгисиз. Менин кыялым окуп, иштеп, тажрыйба топтоп, кыргыз жергесине барып иштегим келет. Бирок бул кыялым орундалабы билбейм дейт Абдуллаев. Мамлекеттик каттоо кызматы апасын издеген Дастан Абдуллаев аталган кызматка тиешелүү документтерин, ошондой эле төрөт үйүнүн төрөлгөндүгү, балдар үйүнүн ошол жакта өскөнү тууралуу маалымат менен кайрылышы керектигин айтышты. Мындай тагдырлар бүгүнкү күндө ондоп, балким жүздөп саналат. Өлкөдөгү жумушсуздуктан чет өлкөгө алган жаш кыздарыбыздын балдары бөтөн жерде, бөтөн элде, балдар үйүндө өсүп жатканы баарыбызга белгилүү. Акыркы жылдары Орусиянын Москва шаарынан эле алынып келинген кыргыз балдары жыл сайын ондоп саналууда. Бул расмий гана көрсөткүч. Каттоодон өтпөй төрөлүп ташталганы канча. Өлкөнүн азыркы кетиши мындан бир канча жылдан кийин Дастан Абдуллаев сыяктуу жүздөгөн мекендештерибиздин энелерин издеп калуусуна түрткү болбойбу? Булак аргумент KG. Саламат Садыкова. Оронуп алып, орунду сүйлөмүш болгон, орсойгон сен да бирди көрөрүң бардыр. Бурмаланган маалыматтын артындагы абийирге көө жабуунун отун калагандар качандыр Кудай алдында жооп бересиңер. Мындай кайрылууну кыргыз эл артисти Саламат Садыкова Instagram баракчасы аркылуу жолдоду. Акыл эсти дарылабай туруп, ооруган дене бойду айыктыруу кыйын. Бурмаланган маалыматтын артындагы абийирге көө жабуунун отун каалагандар качандыр Кудай алдында жооп бересиңер. Менин энелерге урмат сый болсун, этектен башка аңгеме болсун дегеним үчүн карандай калктын казанын кайнатканга, ширеңке чаккычтардын жамандыкка жакын коңуздардын ууланган тилдеринен каралоого машыккан отуруктун чии көбүгүн сапырганга, машыккандардын уу тилдериндеги каргыш аккан жан дүйнөсүн тааныганымдан бери тобо, ушулар дүйнөнү агартуучулар болсо, атаңарга да, жотоңорго да жол болсун дедим. Ал мени итсиң деди, ооба дедим, теңелбедим. Эмне кылам Эрегишев, мен анын ит экенин билип туруп, антсе да менин айтайын дегеним башкада. Кудайга шүгүр, ушул күндөрү тыш тараптан менин жазыксыз сынган абалымды баам салып, четте карап турбастан, жаны таза, көңүлү көлдөй ароо, ак пейил жандар акыйкаттын тамырын, көзүн, кырын билгендер мага жылуу пикирлериңиздерди билгизип, кабатырланып жаттыңыздар. Эл тамырын эзилтеден акылман элибиз гана көгөртүп жашоонун ажарын суудай тазартып келет. Миңдеген мекендештериме башымды ийип чексиз ыраазычылыгымды билдиремин. Жети өлчөп биргестим. Эссиздер менен ырбатып, чуу салып жүргөндү көздөгөндөр азырда табаалап, бойлору узара түшкөндөй. Бул бирди көргөнү калыптыр дегенге чейин үндөрүн бийик-бийик чыгарып, кечээки бүлөө бузгучтардан бери Бүбү Патима болгонун кантейин, өз башыңдан бери келбесин. Туура айттың, бирди көргөнсүң, ырас, тоодой азаматтын башын жуткансың, Кудай сага дагы көргөзсүн. Оронуп алып, орундуу сүйлөмүш болгон, орсойгон сен да бирди көрөрүң бардыр. Тынч жүр. Facebook, YouTube каналдарыңдан жылтыңдап, сур жыландан башы чыгып, сайрап атканын көрүп атамын. Жооп кайтарууга шашылбадым. Башкысы амандык берсин, жараткан жамандыкты кечинен берсин. Элим аман, жерибиз тынч болсо, баарын бир гана улуу жараткан теңдеп коет. Жалпыңыздарга ак кара дебей, берекелүү бакубат өмүр тилеймин деп жазган Саламат Садыкова. Булак Назар Ньюс.
Чет өлкөлүк жаран электрондук комуз жасап кыргыз күүлөрүн чертти. Чет өлкөлүк жаран электрондук комуз жасап, андагы кыргыз күүлөрүн черткен. Видео тасма Инстаграмдын Кыргызстандагы Тынчтык корпусу баракчасында жарыяланды. Маалыматка ылайык, чет өлкөлүк жаран Ноа Бретчер гитарада ойнойт жана комузга аябай кызыгат. Мен электр гитарада ойногонду жакшы көрөм. Ошондуктан комузду дагы ошентүүгө аракет кылгым келди. Бул үчүн мен Түндүк Калифорнияда өскөн даракты пайдаландым. Бул комузду чертүү мага Кыргызстан менен байланышты чыңдоого мүмкүндүк берет, деди ал. Булак чындык KG.